Кенжебаев Данияр Исамидинович Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин түштүк аймактар аралык башкармалыгынын өкүлү. Бүгүнкү Кадамжай районунда болуп жаткан азыркы семинардын бул негизги максаты 2021-2022 жылдагы мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча башкаруу чөйрөсүндөгү мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөр боюнча Кадамжай районунун персоналдык башкаруу кызматынын ошол персоналдык башкаруу кызматында иштеген кызматчыларга жалпы түшүнүк берүү, анан бүгүнкү семинарда өзгөчө басым жасоочу нерсе бул аттестациялоого көңүл буруу, аттестациялоонун тартибин түшүндүрүү. Аттестациялоо бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ээлеген кызмат ордуна ылай келбеши же келүүсүнү баалоонун негизги көрсөткүчү, алардын кесипкөйлүүлүгүн, алардын ишке жөндөмдүүлүгүн аныктоонун бирден бир жолу болуп эсептелинет. Ошондуктан азыркы учурда ошол аттестациялоо иштери башталып жатат. Ошондуктан бүгүн Кадамжай райондук жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, мамлекеттик органдарында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр кызматы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу саясаты жүргүзүү боюнча бир топ мыйзамдарыбыз кабыл алынган. Айрым мыйзамдарга өтө көп өзгөртүү, толуктоолор киргизилүүдө. Ошол мыйзамдардын негизинде бир топ жоболор кабыл алынды. Айрыкча акыркы күндөрдө мамлекеттик муниципалдык административдик кызматкерлерди аттестациядан өткөрүү боюнча жобо кабыл алынып, бүгүнкү биз Кадамжай шаарынын, Кадамжай районунун жана Кызылкая шаарынын жооптуу катчылары менен ушул темада ушул суроо жооп иретинде семинар окуу өткөрүлүүдө. Мен Көтөрөң айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Батырова Зияда бүгүн мына биздин Кадамжай районунда жалпы айыл өкмөттөрүнүн жооптуу катчыларына жергиликтүү өз алдынча башкаруу кызматкерлерин аттестациядан өткөрүүнүн тартиби жөнүндө мыйзамдын негизинде окуу болуп жатат. Негизинен бүгүнкү окуунун негизги максаты азыркы учурда иштеп жаткан мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди аттестациялоодон өткөрүүнүн жол жоболору кандай негизде, кандай иш пландарды түзүү боюнча, өткөрүү боюнча бизде Баткен областынан келген агенттиктин өкүлү кеңири маалымат берип жатат. Семинардын негизги максаттары бул 2021-2022 жылдагы Кыргыз Республикасында киргизилген ченемдик укуктук актыларга киргизилген өзгөртүүлөрдү менен мамлекеттик органдарынын жооптуу катчыларынын кадрлар боюнча жооптуу кызматчыларыны тааныштыруу болуп эсептелинет. Өзүңүз бардыгына белгилүү болгондой, 2021 жылдын аягында бизде кадрларды тандоо системасы өзгөртүлдү. Ошол менен бирге баалоо системасы жоюлуп, аттестациялоо системасына кайра кайтып келдик. Ошол азыркы учурда аттестациялоо бул кызматчылардын баалоонун негизги көрсөткүчү болуп турат. Бул аттестациялоо бул ошол кызмат ордуна ылай келиши, келбеши аныктоонун негизги жолу болуп эсептелинип атат. Ошондуктан бүгүнкү иш-чара бул ошол аттестациялоого өзгөчө көңүл бөлүнүп, бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты бул мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөр менен тааныштыруу. Өзгөчө басым жасоочу нерсе бул мамлекеттик кызматчылардын жана муниципалдык кызматчыларды аттестациялоодон өткөрүү, ошолордун тартиби менен тааныштыруу. Ошол максат боюнча биз келип азыр Кадамжай районунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана мамлекеттик органдарынын персоналды башкаруу кызматтарга тааныштыруу иштерин жүргүзүп атабыз. Негизги басым бул аттестациялоону өткөрүү. Бул аттестациялоо бул мамлекеттик жана муниципалдык органдардын ошол кызмат ордуна
ылай келиши келбеши, алардын кесипкөйлүгү, алардын аткарган